Кадимки эле гезит менен кагаздан жасалган бул көйнөк 9 жаштагы Алиянын алгачкы эмгеги. Ал муну мектеп астында уюштурулган лагерде жетекчиси менен бирге жасап чыкты. Birinci mınalarda biz kağız aldık, tamamlayıp durup, skostopan her bir şu gol çıkıp durup, moynunun da kayıp çıkıp, cepte belli turundan moyun bulup koyup, bakalım gazetadan başıma alıp koyuştu. Akas gazetalardan, bumaglardan goyun tekstil olurken. Murunçu ben biraz da kağızlar alıp durup, menimce kağızlar mısırlıklı ücretli. Келечек муундун бош убактысын пайдалуу нерселерге жумшоо, аларды экологияны, жаратылышты сүйүүгө лагердин тарбиячыларынын башкы максаты болгон. Себеби мекенди, эл жерди сүйүү мектеп курагынан башталат. Бир эле танысы боюнча же ыр боюнча эмес, биз ошол керек эмес калдыктардан бакы бир буюмду бакы сарамжалдуу пайдаланыш үчүн балдарга ар кандай газетадан, керек эмес буюмдардан керектүү буюмдарды жасап, анан балдарды ошол кандай десем, өздөрүнө тазалыкты, жана тыкандыкты үйрөтө алдык деп эстейм. Экология. Жана экологияга дагы жаңыча бир мындай, кандай десем, көз караш менен карап, анан кийин тазалыкка үйрөндү. Бир апталык лагерди 50 жеткинчек жыйынтыктады. Мунун 35-и Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан берилген. Мындан сырткары аталган мекеме тарабынан Ысык көлдөгү Алтын балалык санаториясына да алгачкы 25 бала эс алууга жиберилди. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз бир 300дөн ашуун баланы ошол эс алдырууга жөнөтсөк деген, этап менен жөнөтсөк деген пландар бар. Азыр ошол Алтын балалык саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен түзүлүп атат. Андан тышкары Ош шаар мэриясынын колдоосу менен мына келечек балдардын чыгармачылык борундарынын алдында түзүлүп атат. Ошолор менен биз сүйлөшүп иш алып барып, ошол биздин катыда турган аз камсыз болгон, турмуш шарты оор үйлөнүн балдарыны ошол эс алууга жөнөткөнгө пландаштырып турабыз. Жайкы каникул жеткинчектердин эс алуу күнүнүн эң узагы. Бул учурда ата-энелердин жоопкерчилиги 2 эсе көбөйөт. Балдарды кайда, кантип эс алдыруу керек деген ой айрыкча Ош шаарындагы ата-энелерди түйшөлтүп турган чак. Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен Ош шаарында мектеп астында 18 жайкы лагерь уюштурулду. Ал үчүн шаардык казынадан 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Атайын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык ошондой эле Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен ишке ашып жатат. Жалпы 18 мектепте, андан сырткары келечек балдардын чыгармачылык борборунда жайкы лагерлер түзүлүүдө. Алардын бардык балдардын күнүмдүк тамак ашына, ошондой эле керектелүүчү канцтоварларга, ошо калем, боекторго, ар кандай клей, ушул сыяктуу буюм тайымдарга деп бөлүнгөн акча каражаттары толук бөлүнүп берилди. Ош шаарында жалпы 82 миңден ашык мектеп курагындагы бала бар. Бирок мамлекеттик мүнөздөгү бир да лагерь жок. Жападан жалгыз сакталып калган жаштык лагери учурда авариялык абалда. Мындан улам көпчүлүк балдар жайкы эс алуусун түнкү убакыттарда компьютердик клубта, күндүз ысыкта бассейн, канал жээктеринде өткөргөнгө аргасыз. Тилекке каршы мындай учурлар кээде жагымсыз окуялар менен да коштолот. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.